Алдыга максат коюп, ал максатка жетүү үчүн ар бир адам өзүнө бекем ишениши керек. Ишенимди кайдан алам деген суроо сизде жаралдыбы? Сиз үчүн менде жакшы жаңылык бар. Бул сапат адам төрөлгөндө эле берилип калбайт. Бул сапат адам калыптандырат. Андыктан алдыда өзүнө болгон ишенимди арттыруунун 6 сырын айтып бермекчибиз. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи, башка адамдарга комплимент айт. Эгерде сиз башка адамдын маанайын көтөрө алсаңыз, демек өзүңүздү дагы жакшыраак, ишенимдүүрөөк сезип баштайсыз. Мисалы, жумушка барганыңызда кесиптешиңизге карап, сиздин чач жасалголооңуз бүгүн абдан сонун экен, сизге жарашат экен деп комплимент айтсаңыз, ал кесиптешиңиздин маанайы көтөрүлүп, сизге рахматын айтат. Бул учурда сизде кандай сезимдер пайда болот? Албетте, сиз башка бир адамдын жылмаюусуна себепкер болдуңуз. Демек, сиз өзүңүзгө болгон ишеним жогорулайт. Өзүнө ишенимдүү адамдар ар дайым, ар качан, ар бир адамдын жакшы жагын көрө билет жана айта билет. Андыктан бүгүнтөн баштап комплимент айтууну адатка айлантыңыз. Экинчи, максат кой, максатыңа жет. Эртең менен кеч туруп, сабак барбай, убактыңдын көпчүлүгүн телевизор көрүү же болбосо компьютердик оюндарды ойноо менен өткөргөн адамды биз өзүнө ишенген деп айта алабызбы? Жок, айта албайбыз. Себеби дегенде ал жашоосунда эч нерсеге жетишкен жок. А эгерде сен алдыга максат коюп, ал максатыңа жеткенде сенде өтө бир чоң өзгөрүүлөр болот, өзүңө болгон ишенич бир нече эсе жогору болот. Мисалы, эгерде сен окуучу болсоң, алдыга республикалык олимпиадада жеңүүчү болом деген максат кой. Жана ошол максатка жеткенден кийинки сезимдериңди элестетип көр. Албетте сенде ишенич, өзүңө болгон ишенич өтө бир жогорку темпке көтөрүлөт. Себеби дегенде сен республикалык олимпиаданы жеңип алдың. Экинчиден, сенин айланаңдагы адамдар, мугалимдер, классташтарың сени сыйлап башташат, сени мактап башташат. Демек, бул дагы кошумча дем күч берет жана өзүңө болгон ишеничти жогорулатат. Үчүнчү, өзүң корккон нерселериңе чабуул жаса. Ар бир адам өзүнүн комфорттук зонасын түзүп алган жана ал зонадан чыгууну биз каалабайбыз. Себеби дегенде бизге ал жакта туруу бизге өтө ыңгайлуу. Ар бир адамдын корккон нерселери болот. Бирөө караңгыдан коркот, бирөө бийиктиктен коркот, дагы бирөө кыздар менен таанышуудан коркот. Демек, ошол корккон нерселериңе сен чабуул жасашың керек. Эгерде сен бийиктиктен корксоң, районуңдагы эң бийик имаратка барып дагы ошол эң өйдөңкү этажына чык. Эгерде сен караңгыдан корко турган болсоң, караңгыда көчөгө чык дагы сейилде. Эгерде сен кыздар менен таанышуудан корксоң, көчөгө чык дагы кыздар менен тааныш. Ал кыз сен менен сүйлөшөбү, сүйлөшпөй койбу, сен жөн гана игнор кылып койбу, ал маанисиз. Негизги нерсе сен өзүңдүн корккон нерселериңе чабуул жасап жатканың. Качан гана сен буга чейин коркуп жүргөн нерсеңди иш жүзүнө аткаргандан кийин сенде ишенич пайда болот. Сенде ойлор пайда болот. О, бул нерсени мен кыла алдым. О, бул нерсе менин колумдан келет экен деген. Демек, сенде өзүнчө дем күч, ишенич пайда болот. Төртүнчү, өзүңдү башка адамдар менен салыштырба. Күн сайын биз Инстаграмдан, Фейсбуктан башка адамдардын жашоосун карап көрүп турабыз. Жана биз ошондо ойлонобуз. О, Айбек жаңы машина алыптыр. О, Аскат жаңы үй алыптыр. О, менде үй жок, менде машина жок. Сен мындай нерселерди кылбашың керек. Себеби дегенде Айбек башка, сен башка, Айбектин максаты башка, сенин максатың башка. Сен бул өзүңдүн жашооң. Өзүң үчүн иште, өзүң үчүн алдыга максат кой, өзүң менен өзүң жарыш. Башканын эч кимдин кереги жок. Өзүңө ишенимдүү бол, өзүңдү башкаларга салыштырба. Өзүңө максат кой, өзүң менен өзүң иште. Ошондо гана сен өзүңө бекем ишенимдүү адам болосуң. Бешинчи, өзүңдүн күчтүү жагыңды өнүктүр. Ар бир адамдын өзүнүн алсыз жактары болот. Аны дагы биз өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Бирок канчалык өнүктүрбөйлү, анын биз туу чокусуна жете албайбыз. А эгер биз өзүбүз жаккан, өзүбүздүн кесибибиз болгон нерсени иштесек, биз ошол нерсенин туу чокусуна жете алабыз. Андыктан сен өз кесибиңдин айдиси бол. Балык сууда сүзгөндөй, сен дагы өзүңдүн кесибиңдин падышасы бол. Жана эгерде падышасы болгон кезде, сенин жумушуңда дайыма өйдөөлөр, бийиктиктер болот жана эч ким сени жаңылта албайт. Жана сен албетте ал жерден падышасы болуу менен өзүңө болгон ишенич жогору болот. Эгерде сен өзүңдүн тармагыңды мыкты деңгээлде билсең, демек сенде ишенич бир нече эсе жогору. Жана акыркы 6-сыр, сырткы келбет.
сырткы келбетиңе көңүл бур. Көчөдө бир жигит кетип бара жатат деп элестетели. Кийген шымы жыртык, бут кийими кир, чачы жуулган эмес, өсүп кеткен. Бул адам өзүнө ишенген деп айтабызбы? Жок, айта албайбыз. Мисалы өзүңүз деле кээ бир учурда жүдөп турган кезде өзүңүздү ишеничтүү сезе аласызбы? Көчөдө каалагандай басып жүрө аласызбы? Жок. Мен айтпаймын Gucci же болбосо башка бир фирмалык кийимдерди кийиңиз деп. Жок. Жөн гана өзүңүзгө жараштыктуу кийим кийиңиз. Ош базардан болобу, башка бутиктерден болобу, арзанбы, кымбатпы маанисиз. Жөн гана өзүңүзгө жараштыктуу кийим кийиңиз жана эң негизги кийимиңиз ар дайым таза болушу керек. Мына урматтуу достор, сиздер үчүн ишенимдүү болуунун 6 жолун айтып бердик. Эгерде бул видео жакса, класс басыңыздар жана досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпайсыздар деген ойдобуз. Жана биздин каналга кошулуңуздар. Пайдалуу видеолор сиздерди күтүүдө.